Тартип маселеси жакшы, экономикалык программаңыз кандай дейт. Тартип болбосо, экономика жөнүндө сөз кылыштын кереги жок. Карап көрүп. Эмне үчүн ошол Астана шаарын, башка шаарларды куруп аткан баары казактын акчасы эмес. Ал арабтардын акчасы бар, түрктөрдүн акчасы бар, немистердин акчасы бар. Себеп инвесторлор ошол жерге келип акча салып атат. А бизден келип туруп 5 гектар жерди ижарага берип коебуз десең эле сатып атат деп эле курутуп атпайбызбы? Бизде эгер тартип болбосо, мына Кыргызстандын мыкты чыккан байлары азыр Турцияга алып барып, Дубайга алып барып, Казакстанга алып барып, Россияга алып барып, Москваны мен мына өз көзүм менен көрүп келдим. Кыргыздар мыкты ресторандарды иштетип атат салып. Эмне үчүн? Себеп аларда тартип бар. А бизден коркот акчасы барлар. Эгер коркустан бир жакшы нерсе салып койсо, дагы бирөө революция кылып кетсе, ошону барып талкалайт же өрттөйт. Жапайбыз биз. Эч ким акчасын бизге салгысы келбейт. Экономика кайдан өнүгөт, айланайындар. Же болбосо сырттан келген киши ушунча миллион акча менен бир завод курайын десе, меники канча болот деп акчатып атпайбызбы жетекчилер? Мага канча процентин бересиң дейт. Тартип болсо экономика болот. Ансыз болбойт. Курулай сөз, ишенбегиле.